2015 жылы Баткен шаарынын Исхак Разаков, Самат Сыдыков жана Мурат Салихов көчөлөрүнө асфальт төшөө үчүн тендер өткөрүлүп, жалпы 5 чакырым жол оңдолмок. Бирок бул жумуштар толугу менен аткарылбай. Исхак Разаков көчөсүнүн бир тарабы жана Сыдыков көчөсү гана асфальтталган. Ал эми Салихов көчөсүндө ошол убакыттан бери асфальт төшөө ары турсун жамоо иштери да аткарылбай келет. План кечирээк башталып калган. Бизде августтун аяктарында мен уже планга кирип, анан тендер өткөргөндө сентябрга жакындап калганда август 15-терин ушундай болушту керек. Анан бүтүп берки аркы көчөлөр бүтү дагы Салиховго келгенде погодадан позволять этпей калды, анан кийин каражаттан ошол мезгилинде чечилбей калып кеткен да. Бул жылы да шаардын ички жолдору боюнча тендер өткөрүлүп, 2015 жылы калып калган Исхак Разаков көчөсүнүн бир тарабын, Мурат Салихов жана СССРдин 60 жылдыгы көчөлөрүн асфальттоо каралган. Ушул күнгө чейин Салихов көчөсүнөн башка көчөлөр толугу менен бүткөрүлдү. Ал эми шаардагы автоунаа каттамы көп жана көп жылдардан бери оңдолбогон көчөдө жумуштар баштала элек. Бул жерде себеби Салихов көчөсү объем көп болгондуктан, ал жерде лоток кылыш керек, тротуар кылыш керек, бордюр куюш керек, жумуш көп да. Ал үчүн акча керек болуп калды да. Анан ошо биз менен сүйлөшүп туруп, адырач менен сүйлөшүп туруп, айтты мен 60 жылдыкты бүтүрүп берейин деди. Ошо макулдап биз 60 жылдыкты бүтүрдүк да. Болбосо биз Салихов ушу Разактан кийин Салиховду баштайбыз деген элек. Ошо каражаттын жоктугунан мен токтоп турат да эми. Жумушу көптөгөн жүйөө менен автоунаа аз каттаган СССРдин 60 жылдыгы көчөсүнө асфальт төшөлгөнүнө шаар тургундары нааразы болушууда. Анткени облус борборунун негизги көчөсү болгон Салихов көчөсүндө автоунаа каттамы тынбайт. Ошол эле учурда Ош-Баткен Исфана жолунун шаар аралап өткөн участкасы болгондуктан оор жүк ташуучу унаалар да катташат. Болбогон эле бир кычык көчөлөрдү кылып алып ататтар. Алар энди билбейм, ал кайсы неме менен кылып атат. Главный жолдорду кылыш керек основной. Ал жерге кечке чейин бир машина өтөбү, өтпөйбү, 4 машина өтөбү. А бул жерде кечке чейин миңдеген машина өтүп атат. Ходовойлору кетип атат машиналар, например. Мында обгон кылганда ал жол теремде бул жака чыгып берип атат, авариядан ушул немеден пайда болот да. Маңкыр чуңкурлар жүдөт эле жүрөт. Бизге Баткенге, мне кажется, уже привычный эле иш болуп калды окшойт. Но мынау көчөнү бир аз оңдогон менен мынау көчө Салихов көчөсү болуп аталабы. Аябай ооруп алды да. 2015 жылы күз мезгилинде аба ырайы сууп кеткендигине байланыштуу Салихов көчөсү асфальтталбай калган. Бул ирет акча бөлүнбөй турат деген шылтоолор айтылууда. Ал эми шаар бийлиги октябрь айы ичинде Салихов көчөсү толугу менен оңдолот деген жообун билдирди. 60 жылдык көчө 760 метрдей аралыкта асфальт басылган. Өзү проект боюнча сметалык наркы 3 миллион 800 болса керек. Ушундай наркта тендерден 3 миллион 400 менен утуп алып, ошол иштер аткарылып бүттү. Салихов көчөсү буюрса октябрь ичинде бүтүп калат. Подрядчик бүгүнкү күндө Бишкек шаарында ошо материалдарды даярдап, ошо иштер менен жүрөт. 1 чакырым 350 метр узундуктагы көчөгө асфальт төшөө үчүн 14 миллион сомдон ашуун акча каражатына жол куруучу ишкана тендерден утуп алган. Бул жылы да жумуштар аягына чыкпай калса, Салихов көчөсү дагы качан оңдолот деген кооптонуулар шаардыктар тарабынан айтылууда. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.